20 апрель күнү Сапат билим берүү мекемесине таандык мектеп окуучулары арасында спорт оюндарынын түрлөрү боюнча республикалык спартакиада өттү. Талас, Нарын, Каракол, Кара-Балта, Токмок жана Бишкек шаарында жайгашкан лицейлердин окуучулары спорттун 6 түрү боюнча күч сынашты. Жыл сайын өткөрүлүүчү иш-чарага мындан ары дыкат көңүл бурула турганын Сапат билим берүү мекемесинин башкы директорунун орун басары билдирип, окуучуларга ийгилик каалады. Спортту уюштуруудагы эң негизги максат албетте биз билим берүү мекемелери болгондугубуз үчүн бул албетте ынтымак, биримдик, жалаң гана ушу жакшылыктарга себеп болсун деген маанайда, достук маанайда өтсүн деген биз өзүбүз ушундай бир тилек менен ушул нерсени уюштуруп атабыз. Мен жалпы карап бүгүн ушуну айтмакчы элем. Эң негизгиси ошол достук жеңсин, ынтымак жеңсин, биримдик жеңсин, буюрса. Анан эми эң жакшы ушундай бир маанайда көңүл ачып жакшы оюндар болсун. Мен ар бир командага албан ийгиликтерди каалаймын. Окуучулар футбол, баскетбол, волейбол, шахмат, тогуз коргоол жана теннис боюнча кызуу таймаштарды өткөрүштү. Аларга атайын калыс тартуу байкоочулук кылып, өз бааларын беришти. Кошумчалай кетсек, ушул эле спорт оюндары билим берүү мекемесинин кыздар лицейинде дагы өткөрүлдү. Мекемеден билдиришкендей, кийинки жылдары спартакиада чоң масштабда өткөрүлөт.